26 апрель. Сиз Кудай үчүн жаралгансыз. Теңир болсо өзүнүн улуу ысымы үчүн өз элин таштабайт. Анткени Теңир силерди өз каалоосу менен өз эли кылып тандап алган. 1 Шамуэл 12 бөлүм 22 аят. Кудайдын ысымы көп учурда анын кадыр-баркы жана атак-даңкы менен байланышта. Ушул сыяктуу эле кимдир бирөө өз атын жарыялап жатканда, биз ысым деген сөздү колдонобуз. Же кээде биз бул кайсы бир брендтин аты деп атайбыз. Биз кадыр-барктуу бренд жөнүндө кеп кылып жатабыз. Менин оюмча, 1 Шамуэл 12:22-де Шамуэл Кудай Ысрайыл элин өзү үчүн жараткандыгын жана өзүнүн улуу ысымы үчүн Ысрайылды таштабай тургандыгын айткан. Кудайдын өзүнүн ысымына болгон ынталуулугун көрсөткөн ушундай ой жүгүртүүлөр дагы башка аяттарда тастыкталат. Мисалы, Жеремия 13:11-де Кудай Ысрайылды алар буга убактылуу татыксыз болгон учурларга карабастан өзүнүн даңкын баса көрсөтүш үчүн тандап алган белдемчи же кур катары сүрөттөйт. Анткени кур адамдын белине жакын жаткандай, мен Ысрайыл менен Жүйүттү өзүмө жакындатам дейт Теңир. Алар менин элим болсун дедим. Алар менин даңкым, мактанычым, көркүм болсун дедим. Бирок алар тил алышкан жок. Ысрайыл эли эмне үчүн тандалып алынып, Кудайдын кийиминин бир бөлүгүн түзгөнгө укуктуу? Мунун жообу даңк, мактаныш жана көрк болушу мүмкүн. Мактоо жана даңк деген сөздөр бул контекстте ысым деген сөздүн даңк же атактуулук же кадыр-барк дегенди билдирерин айтып жатат. Кудай Ысрайыл элин анын атак-даңкын жарыялаш үчүн тандап алган. Ишая 43:21-де Кудай ысрайылдыктарды бул элди мен өзүм үчүн түздүм, ал менин даңкымды жарыя кылат деп айткан. Жыйын жаңы келишимде өзүн чыныгы Ысрайыл эли экендигин көргөндө, Петр Кудайдын биз үчүн кандай максатты көздөгөндүгүн мындайча сүрөттөгөн. Ал эми силер тандалган уруусуңар. Силерди караңгылыктан өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар. 1 Петр 2:9. Башкача айтканда, бул дүйнөдө өзүнүн атак-даңкын чыгарыш үчүн Кудай ысрайылдыктарды жана жыйынды тандап алган. Ошондуктан биз биринчи кезекте сенин ысымың ыйык тутулсун деп сыйынабыз. Матай 6:9. Ошол себептен биз өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат деп сыйынабыз. Забур 22:3. Кудайды биринчи орунга коюп жашаган эл жөнүндө кеп кылганда, Кудай эң маанилүү болгондуктан ага окшоп иштерди кыларыбызды унутпаңыз. Айкаш-чыгаштын ушул жагы бул Машаякка көз каранды, Машаякты даңазалаган адамдар экендигин билдирет. Балдарым, силерге жазып жатканымдын себеби силердин күнөөлөрүңөр Машаяктын ысымынын урматына кечирилген. 1 Жакан 2:12. Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, бардыгын Теңир Исанын ысымы урматына, ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла. Колостуктар 3:17.